билим берүү бөлүмү жалпы бизде Балыкчы шаарыбызда 13 мектебибиз бар, 500 мугалимибиз эмгектенет. Ошол жалпы жааматы менен бүгүнкү ишембеликке биз дагы чогуу чыктык. Мен ойлойм, эң биринчи бул балыкчы шаарыбыз бизге керек. Балдардын келечеги бул биздин колубузда, ошо менен биргеликте биз өзүбүз балдарга дагы тазалыкка чакырып, өзүбүз да пример болуп, ишембеликке чыгып, бир кичине болсо дагы өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп чыктык да. Балыкчы шаарынын элин да чакырат элем. Эң биринчи ошол шаарыбызды таза кармайлы. Негизи биздин шаарыбыз, анын тазалыгы, анын келечеги баарыбыздын колубузда. Ошол жол боюндагы таштандыларды чогултуп жатып, ушул көрүнүштөрдү байкадык. Жолдун боюнда унаа айдаган айдоочулар унаалардын дөңгөлөктөрү жазылган учурда дөңгөлөктөрүн оңдоп түзөп бүткөндөн кийин эски дөңгөлөктөрүн ушу жол боюна калтырып кетип, көйгөйлөрдү жаратышууда. Ошондой эле чоң унаа айдаган айдоочулар көмүр же кум шагылдарды ташып жатканда атайын үстүн жабуучу жабдыктар менен жаппай айдап, жол боюн көмүр менен жана ошондой эле таш, топурактар менен кирдетип кетип бараткан учурларын байкадык. Ушу айдоочуларга кайрылуубуздун себеби ушулардын тиешелүү жабдыктарын жаап жүргүзүшсө унааларын. Токтогондон кийин ушу тазалык маданиятын сактап, өздөрү колдонгон же жеп ичкен суу баклажкалардын, бутылкаларын машиналарына салып алып кетишет.